Саламатсыздар, урматтуу ата-энелер жана окуучулар. Кыргыз тили сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабакты Гарвард билим берүү тарбиялоо комплексинин 2-класс окуучулары үчүн кыргыз тили мугалими мен Суюнова Аида Абдыкаровна өтүп бермекчимин. Анда эмесе балдар, окуу куралдарыбызды даярдап, бүгүнкү видео сабагыбызды кунт коюп көрөбүз. Балдар, бүгүнкү биздин өтүлүүчү темабыз кереметтүү ала тоо. Алгач балдар, биринчи көнүгүдө берилген ырды көркөм окуп чыгабыз. Жайы кышы кетпеген, мөңгүсү бар ала тоо. Асман менен тирешкен, белгиси бар ала тоо. Ырды чогуу кайталайбыз. Жайы кышы кетпеген, мөңгүсү бар ала тоо. Асман менен тирешкен, белгиси бар ала тоо. Эми балдар, экинчи көнүгүдө берилген тапшырманы аткарабыз. Мында бизге белгиленген сөздүн айтылышын жазгыла деп тапшырма берген. Азыр биз транскрипциянын ичине тирешкен деген сөздүн айтылышын жазып чыгабыз. Тирешкен. Ушул сөздү транскрипциянын ичине айтылышын жазып чыгабыз. Эгерде көнүгүүнү аткарып бүткөн болсоңор, төмөндө берилген сөздөрдү жана сөз айкаштарын эске сактап калууга аракет кылабыз. Тоолуу өлкө. Горная страна. Эң бийик тоолор. Самые высокие горы. Байлыгыбыз. Наше богатство. Анткени. Потому что. Түгөнгүс кендерге бай. Богато нескончаемыми ископаемыми. Мынакей балдар, сөздөрдү жана сөз айкаштарын окуп чыктык. Эми үчүнчү көнүгүүнү аткарабыз. Үчүнчү көнүгүүдө көп чекиттин ордуна ылайык келген сөздөрдү коюп, сүйлөмдү жазгыла деп тапшырма берилген. Анда эмесе сөздөрдү коюп чыгабыз. Биздин кертте бийик тоолор, күн нуру, ысык көл, Акшумкар тартылган. Кайталаймын. Биздин кертте бийик тоолор, ысык көл, күн нуру, Акшумкар тартылган. Эгерде үчүнчү көнүгүүнү аткарып бүткөн болсоңор, төртүнчү көнүгүүдө берилген Чыпалак бала жана Акылайдын диалогун окуп чыгабыз. Акылай, ала тоо орус тилинде кандай которулат? Акылай, ала тоо орус тилине пёстрые горы деп которулат. Акылай, Тянь-Шань орус тилине кандай которулат? Тянь-Шань Кытай тилинен небесные горы деп которулат. Мынакей балдар, диалогду окуп чыктык. Эми силер өз алдыңарча үлгү боюнча диалог түзгүлө. Балдар, 5-нчи көнүгүүдө берилген тапшырманы аткардыңарбы? Азаматсыңар. Анда эмесе 6-нчы көнүгүүдө берилген текстти окуп чыгабыз. Кереметтүү ала тоо. Кыргызстан тоолуу өлкө. Кыргыз эли тоолорду ала тоо деп аташат. Орус тилине пёстрые горы деп которулат. Ала тоо биздин байлыгыбыз. Анткени алар түгөнгүс кендерге бай. Эң бийик тоолор Сары Жаз, Ак Шыйрак, Талас, Чаткал. Мынакей балдар, бизге берилген текстти окуп чыктык. Текстте кереметтүү ала тообуз. Эң бийик тоолор Сары Жаз, Ак Шыйрак, Талас жана Чаткал тоолору жөнүндө сөз болду. Эми балдар, үй ишин белгилеп жазып алгыла. Үй иши 7-нчи көнүгүү. Мында бизге суроолорго жооп бергиле деп тапшырма берилген.
tömöndө berilgen 4 surowga 6-njy könügüde berilgen tekstden жооп tapsaňar bolady. Egerde üý işini belgilep жазып algan bolsaňar balдар, men sizler menen goşdoşamyn. Urmatly ata-eneler jana okuwçylar, bugünkü sabagy soňuna jetdi. Köňül burgaňyzlar üçin çoň rahmat. Salamatda kalyňyzlar.